Кыргызстан менен Өзбекстан стратегиялык өнөктөш мамлекеттер. Эки өлкө өз ара байланыштардын баардык чөйрөсүндө жогорку деңгээлдеги кызматташтык менен мүнөздөлгөн ынак коңшулук жана достук мамилелерди мындан ары дагы өнүктүрүү жана бекемдөө ниетинде. Бул маселелер президенттин коңшу өлкөгө болгон мамлекеттик сапарында кеңири талкууланмакчы. Алдыдагы сапардын алкагында Садыр Жапаров Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Мамлекет башчылары эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле мындан аркы өнүгүүнүн жана натыйжалуу өз ара аракетин түзүүнүн келечегин талкуулашат. Мындан сырткары соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү максатында алдыдагы иш сапардын алкагында Кыргыз-Өзбек бизнес форумунда өткөрүү пландалууда. Пандемия шартында эки өлкө тараптан тең экспорт жана ошондой эле импорттун көрсөткүчтөрүндө бир аз төмөндөөлөр бар. Андыктан мамлекеттик сапардагы соода экономикалык талкуулар эки өлкөнүн экономикасын жаңы деңгээлге чыгарууга өбөлгө болушу керек. Өзбекстан ортосундагы товардык жүгүртүү 2020 жылы Кыргызстан жалпы товардык жүгүртүүсүнүн 6%-ын түздү. Негизги экспорттук товарлар болуп, негизинен айыл чарба, азык-түлүк продукциялары эсептелинет. Импорттук товарлар болсо, негизинен биз Өзбекстандан керамикалык буюмдар, трикотаж кездемелери, жер семирткичтер, кездемелер жана бут кийимдер негизги импорттук товарлар болуп эсептелинет. Экономикалык кызматташтык өз нугунда уланып жатканы менен Өзбекстан менен чек ара маселесинде айрым чечиле элек маселелер бар. Саясат талдоочулар Кыргыз бийлиги мамлекеттик сапар учурунда мына ушул көйгөйлөрдү да көтөрөт деген ишеничте. Бул визит Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ. Россия Федерациясына жана Казакстанга болгон ийгиликтүү сапарлардан кийин кезекте Өзбекстандын жогорку жетекчилери менен жолугушуулар күтүлүүдө. Алдагы тиешелүү натыйжаларды бериши керек. Эки өлкө көп тармактар боюнча кызматташат. Алдыдагы сапарда Садыр Жапаров коңшу өлкө жетекчилигине кызматташуунун жаңы жолун сунушташы керек. Азыр чек ара боюнча айрым маселелер бар. Андыктан мамлекет башчылар тыгыз кызматташтыкты күчөтүп, жакын арада жыйынтык болот деп ишенем. Мамлекеттик сапардын алкагындагы президенттердин жолугушуусу эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарып, бул өз кезегинде саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алаканын өнүгүшүнө өбөлгө болушу керек дешет адистер. Самат Асипов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.